фейктер жазып атат. Фейктер эле эмес, кээ бир журналисттер, кээ бир блогерлер Камчыбек Ташиевди баягы жинди деген справкасы бар деп. Ал ошол врачтар ошону карап антип деп. Бул жалган, бул туура эмес. Урматтуу мекендештер, мен ушул сөздү айтып коеюн. Мен азыр экөөнүн ортосуна да кирбейм. Мен Садыр Жапаровго да тартпайм, Камчыбек Ташиевке да тартпайм. Себеби мен сөзүн башында айтып кетпедимби? Мурунку оппоненттердин ушул азыркы Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин оппоненттерине мен кандай ачык эле айтайын, Өмүрбек Текебаев башкаларына каттуу айтып, керек болсо ошолор көп кыянатчылык кылып койду да, анан аягында келип алар достошуп кетти. Элчи болуп атышат, дагы бирөөсү советник болуп атат, дагы бирөөсү бир кызматты ээлеп атат да. Ошондон кийин мен эркектердин ортосуна кирбей да койдум. Азыркы болуп аткан ситуацияга мен комментарий да бере албай атам да, себеби мен экөөнү бүгүнкү күнгө түшүнбөй атам да, эмнеге ушундай болуп кетти. Же айлана чөйрөсү атайын ушундай жасадыбы депчи, экөөнүн мамилесин бузуп, тиги Садыр Жапаровдун бийлигин алсыратып алабыз дештиби, же Камчыбек Ташиевдин өч алабыз дештиби билбейм. Бирок могу чындыкты айтып коеюн. Камчыбек Ташиев боюнча андай справка болгон эмес. Ачык сот болуп коомчулук билген жакшы. Кече эле сүйлөштүк го сиз менен. Кесиптештер муртай калыптыр да, анан сот ачык өтүш керекпи же жабык өтүш керекпи негизи? Сиздин пикириңизде. Эмнени талап кылып атасыздар? Азыр процессте талап кылынган жок, ачык өтсө жакшы болмок, бирок эми тергөөдө ушинтип чечилип сот колдогон экен. Ошого сотко катышат. Эмне үчүн ачык сотту колдоп атасыз? Ачык сот болуп коомчулук билген жакшы. 75 боюнча дагы, Балким 75-чилердин каты күбөлөр сурала баштады. 4-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда 75-чилердин каты деп белгилүү болгон кылмыш ишинин алкагындагы сот иштери уланды. Анда бул ишке байланыштуу 3 жашыруун күбө бар экени белгилүү болду. Имеется 3 засекреченных свидетеля, протоколы допросов, которые не приобщены в уголовное. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин адвокаты Икрамидин Айткуловдун айтымында жашыруун күбөлөр сотко келбейт жана алардын берген көрсөтмөлөрү гана окулат. 4-июндагы отурумда түштөн кийин күбөлөр суралды. Алардын бири мурдагы депутат Иса Өмүркулов. Ал журналисттердин суроолоруна кыска жооп берип, күбө катары келгенин айтты. Я просто отвечу. А иш боюнча кандай пикирдесиз жалпы? Коюлган айыптоолор? Без понятия. Ну вы поддерживаете, считаете гособвинение поддерживаете? Да, свидетели. Свидетели, да? Они показания давали. Ошондой эле мурдагы элчи Ибрагим Жунусов да сотко катышты. Ал 75 аксакалдын катына кол койгонун ырастап, анын чоо жайы тууралуу кийинчерээк маалымат берерин айтты. По делу 75 же вас вызвали? Азыр айтыш керек, эми келгенде. Жок, эмне деп чакырышты эле? Ким чакырды эле сизди? Немеден тергөөчү. Тергөөчү ГСУнуку, Мурда сиз сурак бердиңиз беле ошол иш боюнча? Жөн эле чакырып отурган сизди сотко. Эми көргөнүндү сураса керек да. Эмнени көрдүңүз эле? 75 боюнча дагы, Балким. Ага чейин Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Курманкул Зулушев сот отурумдарынын ачык өтүшүн колдой турганын билдирген. Ачык өтсө жакшы болмок, бирок эми тергөөдө ушинтип чечилип сот колдогон экен. Ошого сотко катышат. Эмне үчүн ачык сотту колдоп атасыз? Ачык сот болуп коомчулук билген жакшы. Кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана бийликти күч менен басып алуу беренелери боюнча козголгон ишке жашыруун деген макам берилген. Жалпы кыргызстандыктарды ушул тарыхый жеңиш күнү менен куттуктап кетмекчимин. Анткени бул биздин мамлекетибиз үчүн өтө маанилүү чоң жеңиштердин бири. Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары ООНдун ушундай чоң трибунада биздин өзүнүн ордубуз пайда болгон, бул өтө чоң жеңиш деп эсептейм. Тилекке каршы мамлекетибизде кандай гана окуялар болгон эмес. Керек болсо ушул мамлекетибизди жок болуп кете турган мамлекеттердин списогуна кошкон учурлар болгон. Ал эле эмес, мына өзүңүздөр көбүбүз сыртка чыкканда, сыртка барып кайсыл жерденсиң десе, Кыргызстанданмын десең, ал кайсыл жер деп тааныбаган учурлар көп болгон. Ал жөнөкөй элди айтпай эле, биз депутаттар барып, ар кандай депутаттык ассамблеяларда кайсыл жерден болосуң десе, Кыргызстандан десе, ал кайсыл жерде деп сурап, ушул жаныңдагы депутаттарды көрсөтүп, мына ушул
депутаттын мамлекеттин жанында болот Кыргызстан деп ушундай тилекке каршы учурларда жашап жүрдүк. Президентибиздин тышкы саясаттын тең салмактуу жана жигердүү жүргүзүшүнүн ошонун алкагында мына ушундай бир жакшы жетишкендикке жетип атабыз. Ал жөн эле шайлап кой эмес, ал жерде 190 мамлекет катышат. Ал жерде ар бир мамлекет өзүнүн оюн айтат, өзүнүн добушун берет. Бул деген ушул чоң жумуштун алкагында артында чоң эмгек турат. Атайын жабдыктарды алып, атайын контенттерге чектөө койгондон кийин биз Кудай буйруса толук боюнча ачып беребиз TikTok'ту. Могу коомчулук угуп атат, стенограмма үчүн айтып коюш керек болуп атат да. Буга чейин ушул эле жогорку кеңеш демилгелеп чыккан мыйзам долбоору бар. Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар, 176-чы. 2023 жылы сиздер менен биз ошо 7-чакырылышта депутат болгондон кийин, андан кийин 25-чи толуктоо киргизкенбиз. Ошонун экинчи беренесине киргизип атасыздар. Кыргыз Республикасынын балдардын ден соолугуна дене бой, интеллектуалдык, психологиялык, руханий жана адептик өнүгүүсүнө зыян келтирүүнүн алдын алуу боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы деп жогорку кеңеш демилгелеп чыгып атат. Ошонун пункттары менен 9-чу пункттары менен берип атасыздар тапшырманы. Балдардын ден соолугуна, жене өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү маалымат ушул мыйзамга ылайык балдар арасында таратууга тыюу салынган же чектелген маалыматтарга чектөө койгула деп бир нече ушундай пункттар менен могу жерде турат бардыгы. Ушунун негизинде улуттук коопсуздук кызматтары, эмне үчүн дегенде саламаттык сактоо министрлиги, андан сырткары ушул эле жогорку кеңештин протоколдук тапшырмалары келип атат. Балдардын ден соолугуна зыян болуп атат. Туура эмес контенттер ушул TikTok аркылуу тарактылып атат деп. Ошон үчүн биз убактылуу чектөө койгонбуз. Азыркы күндө сиздер ушул мыйзамдын долбоорун кабыл алып берсеңиздер, биз атайын жабдыктарды алып, атайын контенттерге жанагы туура эмес таратылып аткан жанагаларга чектөө койгондон кийин биз Кудай буйруса толук боюнча ачып беребиз TikTok'ту. Хорошо, конкреттүү түрүндө мындай контентке тыюу салуу бул туура эле. А бирок жалпысынан мындай площадканы жабыш бул туура эмес да. Себеби ушундай эле контент YouTube'да бар, Instagram'да бар, башка соц тармактарда дагы бар да. Биз ошол эле мыйзамга таяна берсек, анда бүт бар интернетти таптакыр эле жабыш керек анда. Чет элдик номерлуу унааларды 1-сентябрга чейин мыйзамдаштырса болот. Кыргызстанга чет өлкөдөн мыйзамсыз ташылып келген автоунааларды легалдаштыруунун мөөнөтү 1-сентябрга чейин узартылды. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Чет элдик номерлуу автоунаалардын ээлери сентябрга чейин автоунаасын мыйзамдаштырууга, Кыргызстандан чыгарып кетүүгө, тетиктерге бөлүп сатууга укугу бар. Мындай укук 2024-жылдын 31-декабрине чейин ташылып келген жана мамлекеттик каттоодон өтпөгөн транспорттарга гана берилет. 1-сентябрга чейин жетишпей калгандардын автоунаасы андан ары мыйзамдаштырылбайт жана Кыргызстандын аймагында айдаганга тыюу салынат. Өкмөт 30 күндүн ичинде чет өлкөлүк номер менен жүргөн унааларды легалдаштыруунун жол-жобосун, баасын аныктайт. Дааватты жоюп атат дегендерге айтарым, даават жоюлбайт. Дааваттан биз эч жамандык көргөн эмеспиз. Тескерисинче 90-жылдардан кийин канчалаган жарандарыбыз даават уккан соң оң жолго түшкөндүгүнө далилдер өтө эле көп. Ага баарыбыз эле күбө болуп келе жатабыз. Дааватты мечиттерге чогултуп алып айткыла, аш тойлорду айткыла, маркумду акыркы сапарга узатууду айткыла, эл чогулган жерлерди айткыла, WhatsApp группаларды айткыла, соц тармактардан айткыла. Азыр эми 21-кылымда даават айтууга каалагандай түрдүү мүмкүнчүлүктөр бар. Айылдардагы WhatsApp группалар аркылуу, мисалы, саат баланчада мечитке чогулгула, дааватчы келди, даават уккула десеңиздер, заматта чогулуп калышат. Азыр эми ар бир айылда мечиттер бар да, ар бир айылда ошо WhatsApp группалар бар. Муфтиятка жардам беришибиз керек экенин мен көзүм жетти. Муфтиятты, анан аалымдар кеңешин күчтөшүбүз керек экен. Аалымдар кеңешинин тизмесин алып карасам, мечиттерде, интернет булактарда даават айткан күчтүү аалымдарыбыз жок экен. Мисалы, мына 21 кишиден турат экен. Анын арасында мисалы Максат Токтомушев, Садыбакат Доолов, Нурулло шейх, Абдурахман шейх сыяктуу күчтүү аалымдарыбыз жок экен да. Албетте, биз сиздердин ишиңиздерге кийлигише албайбыз, бирок жон гана сунуш иретинде айтып атабыз. Эми баягы ушуларды киргизип, аалымдар кеңешин күчтөп, бир муштум болуп, мен мусулманмын деген жарандарыбыздын баарын муфтиятка, аалымдар кеңешине баш ийгендей кылсаңыздар, кандай жакшы болор эле да.
ошондо жарандарыбыз баягы Хизбут Тахрир, Якын Инкар деген сыяктуу радикалдуу агымдарга ээрчип кетпейт эле. Адамдын ичинде 3 жылдык, 5 жылдык торнадо башталды. Анын токтотуунун 5 жолун сиз билесиз, Арстан Алай. Демек, мына азыр балдар эмнеге мууну өлө коюп атат? Эмнеге жанагынтип бир кичирээк, кичи жаш жетелек өспүрүм балдарды, кыздарды зордуктап өтөт. Ааламдан бир адамга толкун келип атат. Ички жан дүйнөсүн өзү реттелбей атат. Ааламдан энергия келгендиктен, ошо энергияны туура эмес пайдалангандыктан жанагы аты жаман, айыкпаган дарттар пайда болуп атат. Менин максатым, айтайын дегеним мына ушул нерселерди жеткирүү. Ошондо энергияны туура пайдалануу керек болуп атат адам. Дүйнө элинде тополоң болуп атат, тос болуп атат, кыйынчылык болуп атат. Ушу ааламдан келген энергияны алар тетир жакка иштетип алып атат. Мына Кыргыз элинде деле оппозиция болуп атат, же багытын таппай атат, ар тараптан кырсыгып атат. Көрсө бул доордун талабы башка болуп атат. Доордун мыйзамы башка болуп атат. Же болбосо мындайча айтсак, мына ааламдашуу деп атпайбызбы? Ааламдашуу болуп атат деп. Эми ааламдашуу деген сөздүн өзү бул адам ааламдык жашоого жарактуу жан дүйнөгө өтүш керек болуп атат. Же болбосо пендечилик маданияттан чыгып, ааламдык маданиятка өтүш керек болуп атат. Пендечилик маданият кандай болгон? Же болбосо пендечилик түшүнүк кандай болгон? Мисалы жаман деген адамды, жаман адам ооба, бул жерде жаман адам жок, жан дүйнөсү жарды адам бар дегендей, жаман адамды ага бир сөз айтып, анан кыйынсып, анан ошо менен рахат алып калганбыз. Мен мынтип айтып койбодумбу деп, анан ошо менен рахаттанып. Адам өтө улуу, паска түшүп кеткенбиз. Улуттарды ээрчип адашып, ар улуттун улагасында калганбыз. Ошон үчүн улут же болбосо улуулукту бышыктоо үчүн адам өтө улуу экен, же кыргыз өтө улуу экен. Кадам сайын удаарлар болуп атат. Бышыкташ үчүн психологиялык жактан, турмуштан, бала чакыдан, каражаттан, касиеттен дегендей. Ошо кезде бийик маданият менен гана сактанып өтсө болот экен. Же бийик маданият менен гана сактанып, алтын доордун долбоору ушул деп гана отурса болот экен. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, ишиң жүрбөсө ичиңен изде. Өзүбүздөн издесек болот. Бирөөдөн көрбөш керек. Жаман адам жок. Жан дүйнөсү жарды адам бар. Кудай, периште, же жогорку күчтөр жерге түшүп сени жазалабайт. Бирөө аркылуу жазалайт. Эмнеге ал кырсыкпайт? Сен кырсыгып атасың. Эмне бирөөлөр кырсыкпайт? Сен кырсыгып атасың. Демек касиетибизди туура тутуна албай атабыз. Өзүбүздү өзүбүз тааныбай атабыз. Кыргыз журту бул өсүп деле кетпейт экен. Дүйнө эли жеткен цивилизацияга деле кетпейт экен. Жойулуп деле кетпейт экен, жок деле болуп кетпейт экен. Муну Кудай уютку катары кармап турат экен. Анан дүйнө уютку, айран уюгандай эле уютку. Анан дүйнө багытын таппай, ушу ирип калган кезде анан Кыргыз улуту дүйнөнү уютуп калат экен. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, кээ бир адам ушу көрпендечиликке түшүп, пулду Кудайындай көрүп, пул үчүн элин сатканы бар, жерин сатканы бар, энесин сатканы бар, жакынын сатканы бар, абийирин сатканы бар. Ооба, биздин жаман иш эмес, жаман сөз эмес, керек болсо жаман оюң же оюң ааламга белгилүү экен. Аалам бир чоң аалам, Аллах бир чоң аалам болсо, табият бир аалам болсо, адам дагы бир аалам экен. Адамдын көкүрөгү чексиз аалам экен. Ошон үчүн азыр жаратуучулук доорунда ой менен жаратыш керек.